Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу туугандар, бүгүн биз рукия тууралуу токтоло кетмекчибиз. Негизинен ар-рукия деген сөздүн лексикалык мааниси араб тилинде дем салуу, тумар, көтөрүү деген маани туюндурат. Ал эми шариятта Кур'ани Керимде жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айткан адамды сыйкырдан, жин оорулардан, кыскасы бале кырсыктан сактай турган аяттарды, дуалардын топтомун бул рукия деп атайт. Мына ошондуктан негизинен ар бир адам эртели кеч өзүнө дем салып туруш керек. Анткени симен биздин жалпы адамзаттын душманы бул шайтан болот. Ал эми шайтан симен бизге эртели кеч ар кайсы тараптан зыян тийгизүүнүн аракетин кылат. Кээ бир учурлар сыйкыр аркылуу, кээде жиндер аркылуу, кээде бир оорулар аркылуу симен бизге зыян тийгизүүнүн аракетин кылат. Мына ошондуктан бул зыяндан сактануу үчүн ар бир мусулман эртели кеч өзүнө мына ушул Кур'ани Керимде келген аяттар менен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан хадистеги дуалар менен өзүнө дем салып туруш керек. Мына ошондуктан Кур'ан медиа каналы жалпы элибизге мекенибиздин бейпилдигин, аманчылыгын, сактыгын ойлоп сиздерге Кур'ани Керимдеги жалпы хифазат аяттарды тактап айтканда бале кырсыктан коргоочу, сактоочу аяттарды, ошондой эле Кур'ани Керимдеги ооруларга шифа боло турган аяттар, ошондой эле сыйкырдан, жин оорулардан сактай турган бардык аяттарды, ошондой эле хадистеги келген дуаларды сиздерге сунуштайт. Андыктан урматтуу туугандар, мына ушул Кур'ан медиа каналы менен биргеликте эртели кеч ушул рукияларды окуп, угуп, биз менен бирге болуңуздар. Аллах таала бардыгыбызды, эл жерибизди, мекенибизди ар кандай бале кырсыктардан, көралбастардан, сыйкырлардан, жин ооруларынан жана башка жаман илдеттерден Аллах таала сактаган болсун. Ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin.